Арбаңыздар, урматтуу катышуучулар. Биринчиден атайын ошол продуктты колдонуучулар катары бизге мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эдин айтып атпайбы, биз өзгөрүүнү каалайбыз, ооба. Биз мектепте 11 жыл бою бирөөнү угуп келдик, анан шаарга чоң кыялдар менен келебиз да. Биз эркинбиз, мына эми эркиндигибиз менен өзүбүз каалаганды үйрөнөбүз деп. Бирок тилекке каршы баары келип туруп эле жана кыял максаттар талкаланды. Мен дагы ошол сыяктуу окуяларды айтам. Менин бул жакта жазылган сөздөр дээрлик көпчүлүгү мугалимдердин сөздөрү. Биринчи курста келдик. Аудиторияга киргенден кийин кадимкидей таанышуу болот, баарыңыздар билесиздер. Ким каяктан келди, кандай максаттар менен келди. Мен быйыл Юрий академияны аяктадым, 21 жаштамын. Анан биздин лектор сурап атат, ким кандай кыялдары, кандай максат менен тапшырдыңар? Баарыбыз кезек менен айтып чыктык, генералдык прокурор болом деди, эл аралык деңгээлдеги юрист болом, мыкты адвокат болом. А жыйынтыгында лектордун сөзү: урматтуу студенттер, жашоого реалдуу карагыла. Бул реалдуу эмес. Мен дагы кезинде силердей болгонмун дейт. А муну уккан айылдан келген абитуриент өзүнө болгон ишенбестик пайда болот. А бул жерде кийинки мисалы ошондой чоң кыялдар менен 30 студент биздин группада таанышкан болсок, быйыл 4-курста аяктадык, 6 кызыл диплом алган студент аяктады, анын 4-өсү азыр кийим саткан бутикте иштешет. Кызыл дипломдуулар. Эми бизди кандай окутуучулар окутарын ушул диалогтон гана билсек болот. Кийинкиси, биринчи курста менин эң чоң жетишкендигим бул жогорку курста окуган бир эжекенин кеңеши болду. Элдияр, эгер чындап өнүгүүнү кааласаң, окуу менен чектелбегин, сырттан үйрөнгүн деди. Анан мен ошолго аябай ыраазымын. Көбүрөөк сыртка чыктым, ыктыярчылар клубтарына кошулуп, активдүү жарандардын чөйрөсүнө кошулдум. Андан көп өтпөй эле ушул кеңештен кийин мага студенттик кеңештин төрагалыгын сунушташты. Албетте мен баш тарттым, себеби бул менин университетке түздөн-түз байлануунун эң чоң жолу эле. Баш тарткан соң биринчи мага басым башталды. Түздөн-түз эмес албетте, бирок окуулардан, деканаттан сен төрага болбой койдуң, сен биздин айтканды кылбадың деп. Бул жерден кандай көйгөйдү көрөбүз? Биз өзүбүздүн пикирибизди эркин айта албайбыз. Болгону контракт төлөгөн жакта дагы алардын университеттин жетекчилигин айтканын кылабыз. Эми бул кийинки маселе. Биз студентпиз. Биз юридикалык багытта эч кандай бюджеттик орун жок Кыргызстан боюнча. Мисалы мен 51 000 контракт 4 жыл төлөп окудум. Сессия башталганда биз отчетка алууга допуск алышыбыз керек болот. Деканатка киребиз, саламатсызбы агай, келдим. Келгенден кийин агай кандайсың, окууң кандай, кандай даярдандың деген суроолорду беришин күтөбүз да. Сен студентибиз. Контракт төлөдүңбү? Төлөбөсөң бар чыгып кете бер. Макул, биз төлөйбүз контрактты, качпайбыз, эч кача албайбыз. Эгер төлөсөк сессияга да кире албайбыз. Болгону ошол контракт канчалык деңгээлде акталып атат? Мисалы бизде 2 китеп окуу залы бар, китепкана бар. Такыр кире албайбыз. Анткени эртеден кечке ал жакта сабактар болот, лекция болот. Себеби бизге контракт алыш үчүн студенттерди эч кандай чектөөсүз кабыл алып берет. Мисалы менин группамда 30 группалаш болсок, 15-биз бири-бирибизди тааныйбыз, калган 15-и билбедим каякта жүрдү, бирок биз менен диплом алды, таң калыштуу. Кийинкиси. Эми административдик ресурс темасы дайым шайлоодо гана көтөрүлөт. Бирок административдик ресурс барып муну шайла дегенден эмес. 2-курста отурсак, деканыбыз кирип келди дагы, сабагыңар бүттү, болбойт, жарымы сүйүнөт, албетте жарымы сабакчы дегенде суроо бербегиле Газпром спорт комплексине баргыла. Аяктан эмне кылабыз? Суроону көбөйтпөгүлө баргыла. Мейли бардык. Баргандан кийин бир окуйбуз деп ойлодук да. Көрсө бир иш-чара болуп аттыр университеттер арасында, колдоочуларга фанаттар келбей калыптыр. Анан студенттер барыш керек. А кайсы университеттер? Мамлекеттик университеттер. Ошентип биз айла жок ошол төлөгөн контрактыбызды ушул сыяктуу административдик ресурстардан, алар кызматтык деңгээлинен кыянатчылык менен пайдаланып, көптөгөн ушул сыяктуу окуяларга курмандык болуп калдык. Кийинкиси. Андан кийин 4-курс болдук. Бир аз пикирибизди айта баштадык, бирок биз азчылыкпыз. Билесиздер, пандемияда эч жак иштебей калды, баарыбыз үйдө калып калдык. Студенттер окубадык. Анан сессия жакындады, кадимкидей контракт талап кыла баштады. Анан биз маселе көтөрүлдү. Агай, кантип биз контракт төлөйбүз, окубадык, бул бир. Эч жак иштебейт, бардында скидкаларды кылып атат. Бул эки, бизге кылып бериңиздер, кылбады. Анан мен группаларымды, жакындарымды чогулта баштадым. Келгиле протест кылып контракт төлөбөйбүз. Анан бири-бирден чалып чыкканда мага 3 күн өтпөй проректор чалды. Элдияр, бул эмне кылганың, окууңду тынч эле бүтүрүп кет 4-курста. Мен тынч бүтүрүп кетишим керек да, себеби эгерде мен чыга турган болсом, менин артымдан коргой турган ушул сыяктуу активисттер жок.
азырга чейин болсо дагы алар Facebook'та болушат же башка болушат. Мисалы студенттер митингтерге чыгышты. Бирок бул жакта отурган активисттердин же болбосо башкалардын тилекке каршы бирөөсүн да көрө албадык. Кеңиси эми эң кызыктуусу ушул. Кыргызстандын эң акылдуулары каякта деп ойлойсуздар? Өзүңүздөрчү эле ойлонуп койсоңуздар, мен айтам. Кыргызстандын эң акылдуулары подземкада иштеген компьютерчик байкелер. Эгерде биз диплом менен ким көп реферат жазган менен эсептей турган болсок. Себеби биз рахмат. Бул жашырын эмес. Барсаңыздар бүгүн эле подземкага түшүңүздөр, жакын эле реферат жазып берем, диплом жазып берем. Бизде жакшы быйыл дипломду жок кылып койду. Бирок мен классташтарымдын эң азы дипломду 7000ден жаздырса, эң көбү 25000ге чейин. Бир да студентти көрбөдүм мен дипломду өзүм жаздым деген. Мына азыркы окуябыз. Демек, биз биринчиден интеллектуалдык менчикке такыр сый жок. Мугалимдер бул нерсени күтүп турушат. Көчүрүп болсо да алып келчи депчи. Ооба, биз көчүрүүгө мажбурбуз. Себеби эгерде мен диплом жазганда мен да көчүрмөкмүн. Себеби мен 240 бет жаза турганчалык жанагы системада окугандан кийин жаза албаймын өзүм. Албетте көчүрөмүн. Же болбосо заказ кыламын. Бизде ушул сыяктуу керексиз конспекттер, керексиз рефераттар, керексиз дипломдук иштер менен өздөрү түздөн-түз бизди уурулукка үйрөтүп атат. Бул уурулук сөзсүз түрдө сессиядан же акча төлөйсүң, башка кыласың, анан коррупционерлер бизде көп деп таң калыштуу. Мына бизде даяр коррупционерлердин инкубатору мамлекеттик университеттер деп айтмакчымын. Эми урматтуу катышуучулар, жыйынтыгында айтарыбыз, өзүбүздүн оорубузду жашырсак, орун жашырсаң өлүм керек. Студенттер биз айтып чыгабыз, бирок биз азчылыкпыз. Биз айтып чыкканыбыз менен дагы биздин артыбызда эч кандай колдоо жок. Мисалы мен бүтүп кеттим, дипломду алдым. Барыңыздар көрсөңүздөр, көргөндөр болушу мүмкүн. Азаттыкта жакында талкуу болду административдик ресурс боюнча. Ал жака катышуучу болуп калдык. Жакында университетке барсам, мен бүтүп кеттим, бүтүрүүчүмүн. Бүтүрүүчүгө ушундай басым кылып атат. Сен эмнеге азаттыкка барып бул нерсени айттың? Бүгүнкү күндө студент буну кантип айтсын? Мен бүтүргөнүм үчүн айтып аткандырмын балким эркинирээк. Ошон үчүн да кеңеш агайлар студент таппаган болушу мүмкүн. Ошол себептен да мен макул болгон болушу мүмкүн. Дипломду алып кеттим мен. Эч ким мага басым жасалбайт депчи. Ошол себептен критикалык ой жүгүрткөн, эркин ойлоно билген, башкача ойлонгондорду колдой билген коом пайда кылыш үчүн бул бир гана студенттерден же окуучулардан күтүүнүн кереги жок. Болгон аларга эркиндикти коюп, мугалим өзүнүн башындагы стандарттарды окутпай, аларга багыт көрсөтүп койсо, биз айылдан келгендеги амбицияларыбызды ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүк болмок. Ошол себептен келиңиздер, бизге да жардам бериңиздер, биз да колубуздан келгенди кылалы. Анан студенттер да басымдуулук кылат экен. Урматтуу студенттер, айталы, эч нерсе болбойт. Болгону ачыкка чыгып, өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз айтмайынча, менин бүгүнкү азыр айткандарымдан жалаң эле окутуучулар күнөөлүү эмес. Окутуучулар дагы өздөрүнүн көйгөйлөрүн жашырып, студенттерден өч алышат, себеби алар чоңураак. Бийликтегилер да ошондой. Ошон үчүн эгерде окутуучулар да өздөрүнүн көйгөйүн айтса, милдеттерин так аткарып, укуктук таламын талашса, студенттер дагы ошол нерсени талаша турган болсо, биз кандайдыр бир өнүгүүгө багыт алган болот элек. Ошон үчүн келиңиздер, барыңыздарды орууну жашырбай, ачык айтууга чакырат элем. Рахмат чоң барыңыздарга.